Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Яндекс бизнес тобунун башкы директору Данил Шулейко жетектеген делегацияны кабыл алды. Министрлер кабинетинин башчысы өлкөнүн салык мыйзамдары дээрлик бардык бизнести масштабтуу кылууга мүмкүндүк берет деп белгилеп, салыктарды ак ниеттүүлүк менен төлөөгө даяр инвесторлорго өнүгүү үчүн мамлекет бардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин кошумчалады. Бул контекстте министрлер кабинетинин башчысы учурдагы колдонуудагы тиркемеге айдоочулар үчүн автоматташтырылган салыктык отчеттук функциясын киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, тиешелүү маалыматтарды салык органдарына автоматтык түрдө берүү зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Данил Шулейко министрлер кабинетинин төрагасына жолугушуу үчүн ыраазычылык билдирип, өлкөнүн дээрлик ар бир 7-чи тургуну Яндекстин кызматын колдонорун жана бүгүнкү күндө 100 миңден ашык айдоочу Яндекс.Го платформасында акча табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин баса белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн жана Яндекс өлкөдө өз кызматтарын мындан ары жакшыртууну көздөп жатканын кошумчалады. Мындан тышкары ата мекендик маалымат рыногу менен консультацияларды өткөрүү үчүн жасалма интеллект жана IT чөйрөсүндөгү алдыңкы россиялык адистердин тобунун өлкөгө сапарын уюштуруу боюнча макулдашууга жетишилди. Гамбург шаарында саламаттыкты сактоо сектору үчүн квалификациялуу жумушчу күчү Борбордук Азияга көңүл буруу деген темада тегерек стол болуп өттү. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Гамбургдун соода палатасы тарабынан уюштурулган тегерек столго Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын Германиядагы элчилери, ошондой эле квалификациялуу кадрларды тартууга кызыктар болгон саламаттыкты сактоо, оорулууларга жана кар-картаңдарга кам көрүү тармагында иштеген бир катар германиялык компаниялардын жетекчилери катышты. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев өз сөзүндө Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы квалификациялуу кадрларды даярдоо жана аларды Кыргызстанда жана Германияда ишке орноштуруу маселеси боюнча кызматташуунун негизги багыттарын белгилеп, бул багытта германиялык компанияларды кызматташууга чакырды. Германиялык компаниялардын өкүлдөрү саламаттыкты сактоо жана кары-картаңдарга жана оорулууларга кам көрүү тармагында квалификациялуу кадрлардын жетишсиздигин белгилешип, кызматташууга кызыктар экендигин билдиришти. Жолугушуунун катышуучулары мындай кызматташтыкты ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде немис тилин үйрөнүүгө жана кесиптик даярдыкка байланышкан маселелерди чечүү боюнча Германияга квалификациялуу кадрлардын келишине жана анда болушуна тийиштүү эрежелерди кеңири талкуулай алышты. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мектептерге 12 жылдык билим берүү системасы кандайча киргизиле турганын айтып берди. Анын айтымында интеграция акырындык менен болот. Балдарга ашыкча жүк болбош үчүн бул системаны акырындык менен киргизебиз. Бул боюнча биз көп жылдардан бери иштеп келе жатабыз. Бул бир нече жылдан бери пландалып келген. Билим берүү системасын трансформациялоо мектептик билим берүүнүн мазмунун жаңылоого, анын структурасын өркүндөтүүгө, атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарды даярдоого, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоого багытталган. Ал эми Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов Кыргызстандагы билим берүү системасы өзгөрүүгө муктаж. Анткени бул системанын көптөгөн аспектилери Совет доорунан бери өзгөрүүсүз калып, заманбап талаптарга жана чакырыктарга жооп бербей турганын айтты. Буга окутуунун эскирген ыкмалары, маалыматтык технологияларды жетишсиз колдонуу, эмгек рыногунун талаптарына жетишсиз даярдануу жана башкалар кирет. 12 жылдык билим берүү системасынын модели билим берүүнүн сапаттуулугун камсыздайт, окуучуларды заманбап реалдуулукка даярдайт жана эмгек рыногунда алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Биз экономика, маданият жагынан заман агымы менен бирге жүрүп отурабыз. Бирок эмне үчүн билимден артта калышыбыз керек? Балдарыбыз да дүйнөлүк университеттерде билим алып, атаандаштыкка жөндөмдүү болууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Алар бир жылды текке кетирбеши абзел. Аларга шарт түзүп беришибиз керек, дейт ректор. Бишкекте Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда Кыргызстандагы биринчи жогорку технологиялуу рентген хирургиялык борбордун расмий ачылыш аземи болуп өттү. Борбор оор жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарга ыкчам жогорку технологиялык жардам көрсөтүү үчүн толук цикл моделинде негизделген ыкчам кардиология программасын ишке ашыруунун алкагында түзүлгөн. Борбордун ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, Дүйнөлүк банктын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Навид Хасан Накви, улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Сооронбаев жана медицина кызматкерлери катышты.
Бишкек шаарында 24 марттан тарта Шукуров көчөсүндөгү көпүрөнүн курулуш жумуштары башталды. Мэриянын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинен билдиришкендей, көпүрө чыгыш чүй каналынын үстүнө салынып, Медеров көчөсүнө чыгарылат. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолду кошо эсептегенде анын туурасы 15 метрди түзөт. Белгилей кетсек, Шукуров көчөсүндөгү көпүрө Жибек жолу проспектиси менен Иса Ахунбаев көчөсүн байланыштырууда маанилүү түйүн болуп эсептелет. Мындан тышкары Борбор калаада Ахунбаев көчөсү менен Жибек жолу проспектисин бириктирген жаңы 3 жол пайда болот. Алар 7 апрель Жусуп Абдрахманов жана Чыңгыз Айтматов проспектилерине альтернативдик жол катары долбоорлонду. Ага ылайык Фучик, Бакаев жана Сүйүнбаев көчөлөрүн темир жол аркылуу Лев Толстой көчөсүнө чыгаруу пландалууда. Учурда аталган тилкелерде даярдык жумуштары башталды. Эскерте кетсек, учурда шаардын түштүк жана түндүк тарабын түз байланыштырган 3 чоң трасса бар. 7 апрель Жусуп Абдрахманов жана Манас проспектиси. Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы, муниципалдык ишканасы өз жамаатына жооптуу жумушчуларды чакырат. Мэриядан билдиришкендей, ишканага жашы 20дан жогору төмөнкү адистиктер боюнча кызматкерлер талап кылынат. Слесарь, май алмаштыруучу слесарь, электрик, генераторщик жана көчө шыпыргыч. Иш убактысы саат 9:00дон 17:00 чейин. Толук маалымат алуу үчүн 312 53 17 89 номери боюнча кайрылсаңыздар болот деп айтылат маалыматта. Элнура Маматкалова Ололо Ошту IT академиясында менеджер болуп иштейт. Программист өз жумушунда англис тили өтө зарыл экенин билип, бирок тил үйрөнүү курстарга барууга убактысы тар болуп жүргөн. Көптөн издегени жерден табылып, алар иштеген креативдүү жаштардын кеңсесинде англис тили акысыз үйрөтүлүп жатат. Калпак өнүктүрүү фонду тарабынан акысыз английский курсу уюштурулду. Ошол жакка барып, жумуш учурунда эле сабакка кирип чыгып, бул жакта жумуш менен чогуу алып кетип жатабыз. Бизге сонун мүмкүнчүлүк болду. Айрыкча мен өзүм программированиеде окугандыктан, программисттер үчүн англис тили сөзсүз түрдө керек болот. Келечегибизге өтө пайдасы бар. Чет өлкөлөр менен иштегени, Европага проекттер менен программирование боюнча иштегени деңгээлим жетип калды буюрса. Аларга мындай мүмкүнчүлүктү креативдүү ишкерлерди колдоо максатында Калпак өнүктүрүү фонду түзүп берди. Аталган фонд Ош шаарындагы жана Ош областындагы билим тармагындагы инновациялык долбоорлорду ишке ашырат. Азыркы учурда Олодогу ишкерлерге англис тили сабагын өтөбүз. Акысыз, алар болсо аябай бактылуу. Иштеп, анан дагы англис тилин бирдей акысыз үйрөнүп, өзүнүн келечектеги жашоона англис тилинин канчалык керектүү экенин түшүнүп жатышат. Учурда 50-гө жакын жаш ишкер англис тилин акысыз үйрөнүп жатышат. Жалаң креативдүү жаштар чогулган билим ордосунда чет тилин үйрөнүү абадай зарыл болгон. Андан сырткары өзүн-өзү өнүктүрүүнү каалаган ишкер айымдар да келип катышууда. Биз ойлойбуз, бул келечекте алардын ишкердигине түздөн түз пайдасы да тиет, себеби азыркы заманда англис тили менен биргеликте бул негизги инструмент болуп калды. Тил менен биргеликте башка жактарды, чет жактарды багындырууга жол ачылат деп ойлойм. Бул долбоордун негизги максаты креативдүү ишкерлерди колдоо максатында аларды эл аралык деңгээлге алып чыгуу жана аларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу болуп саналат. Англис тилин үйрөтүүнүн негизги максаты бул ишкерлерди эл аралык деңгээлге алып чыгуу, тажрыйба алмашуу программаларына катышып, чет өлкөдөн ар кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, тажрыйбаларды алып келүү, андан сырткары ишкерлер өздөрүнүн бизнестерин өстүрүү үчүн ошол англис тилинде долбоорлорду, проекттерди жазганга деңгээлге жеткизүү. Экинчи максатыбыз Ош шаарында англис тилдүү ишкерлердин чөйрөсү жок. Мына биздин максат ушул Ололо ишканасындагы иштеген ишкерлердин баардыгы англис тилин үйрөнүп, Ош шаарында биринчи болуп англис тилди сүйлөгөн чөйрөдөгү бир чөйрө түзүүнү негиз койдук, максат койдук. Бул программа пилоттук долбоор болот. Кийинки баскычтарда англис тилин үйрөнүүгө кызыктар башка жарандарга тил үйрөтүү максаты көздөлүүдө. Айтсак, Калпак өнүктүрүү фонду мындан тышкары билим берүү жаатында да бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.